Assalamu alaikum, hurmatly Bishkek Xabar kanaldaşları. Кезекте biz mına ошол жолдун жээгиндеги унааларды көрсөтүүнү улантабыз. Бүгүн 19 декабрь 2021 жыл болуп калды. Сиздер көрүп турасыздар, азыр биз жолдун жээгинде турабыз. Азыр эми мына ушул жакта дагы унаалар көп турат буякта. Мына ушул жерден базарга чейинки унааларды катар тартып кетем. 15 мүнөт болуп кетиши дагы мүмкүн. Минута. Видеону аягына чейин көрүп, чогуу лайк басып туруңуздар. Бул жерде японский, германский ар кайсы маркадагы машиналар бар. Видеону аягына чейин көрүп турасыздар. Дөңгөлөктөрү кышкы Honda Civic седандан баштайын. Жыл 2003, 1.5, коробкасы автомат, баасы $4600 сурап жатыр. Азыр салонду ачып көрөлү. Bu передний привод да, да? Передний mi? Aa, передний. Передний привод, да? Ya soңго канча болот болушу? Болушу 380 болот. 380 миң сом болот дейт. Негизи номери нарындык экен, бирок шаарда эле жүргөн машина дейт. Шаарда эле жүргөн машина, состояниясы жакшы дейт. Баасыны 380 миң сом деди. Сүйлөшүп көрөсүздөр. Бул жерде Ford Sierra автоунаасы турат. Keçen bir kommentariyde soradılar. CD86 объем 2 mekanika 70 миң сом dedi. Ben negizi qatarından tartып kete bereyim. Biri arzanını suraydı, biri kımmatını suraydı, biri жақшы состояниядагыны suraydı. Aralashtirib kete bereyim. Bu жерде баягы эле Civic'tin hatchback'ı жыл 2001 1.7 $4,5 миң сурап жатыр. 110 миң километр жүргөн. Жылы кайсы айтса? Жылы кайсы? 2003. 2003. Канчадан өз? 380. 380. Айтылыш болса. $4,200 деп коет. $4,200 деп. Кайсы номерге чалыш керек клиенттер? Сизге 0706 44 40 77 82. Раз. 706 40 77 82. Азыр андисейдин салонун көрөлү. Туугандар, бул андисей негизи азыр жолдун жээгинде мына мойкада турган экен. Мойкадан бир биздин катталуучубуз экен. Кирип, азыр жууп чыктым эле, машинаны тартып койчу деди эле. Ошо жолдун жээгинен бияка кирип көрүп атам азыр. Сол бампери biraz жумушу бар экен. Эми бул жерде ошол авомдун машинасынан баштайын. Mercedes 124 универсал, көк түстөгү, коробкасы автомат экен, а? Буякта жазып коюптур, жылы кайсы? 93 экен. Декабрда чыккан. 3 дизель экен, автомат. 220 миң сом дейт. Мына ушул номерге чаласыздар. Канча миң сомго берип саласыз? Ала турган киши ким? Ала турган киши бар буякта бизде. Алды келсин, сүйлөшөбүз. Ала турган киши келсин, сүйлөшөбүз дейт. 220 миң сом жакшы айтты. 3 дизель экен. 3 дизель. Срочно сатылып атат. Ненең машина бул? Hyundai 72. Срочно сатылып атат капай 5. Срочно сатылып атат дейт. Hyundai 72 деген машина 3 дизель да бул, а? 3 дизель 2003, $6,000 айтылыш баасы экен. Мындай жакшы көрөйүнчү. Канча тонна көтөрөт бул? 5 тонна. 5 тоннага чейин, э? Срочно акча тыйын керек дейт. Мына ушундай срочно тыйын керек дегендер болуп калат. Эми айтылышы $6,000 деп атат эми. Албетте жөн эле түшүрүп алсаңыздар болот. Чалып сүйлөшсөңүздөр шытыр түшүп берет. Улантабыз. Golf 3 95 1.8 автомат $2,500 dedi. Кондиционері, центральный замок, электропакет 1.8 өтө жакшы мотор. Дөңгөлөктөрү кышкы. Абалы жакшы, кара түстүү. Мына. Golf 3'түн абалы жакшы экен. Салыштырып көрүңүздөр. Буякта Audi A4 же A4'түн универсалы японец оң рулду.
Жылы 2002, объем 2, автомат $3800 дейді, бірақ байланыш номерін қалтырмап тұр. $3800. Passat B3, оның жанында седан. Дөңгелектері қышқы. Жылы 92 1.8 моно, механика 150.000 сом айтылыш басы екен азыр. Бұяқта клиенттер көріп отқан үшін оқшайды. Азыр бұяқта ансақтан көрелші. Көріп отшады. Ұланталы, бұл жерде сол рулды қара түсті Honda CR-V 1. Жылы 2000, объем 2 автомат, басы $6300 дейді. Әме қандай десем, басыны салыштырып көресіздер, $6300 дейді. Семерка, ақ түсті. Жылы 2011, 1.6, $180.000 сом дейді. Үшін нөмерге çalaslarдағы есіміне сөйлешіп көресіздер. Россиядан келген Nissan Micra 2000 жылғы, объем жазылған емес, $140.000 сом. Байланыш номері бар астында. Nissan Micra. Бұның оң рулдысы дағы бар. Сефиро бар екен бұл жерде, ақ түсті, седан. Крылосында біраз сол жағындағы крылоларда жұмыштары бар. Коробкасы автомат, жылы 2000, объем 2. $250.000 сом дейді үшіл Сефироны. Байланыш номері бар, 305.000 километр жүріп тұр. Бұның басы бар екен, номері жазылып тұр. $140.000 сом дейді үшіл. $140.000 сом. Бұл жерде әдісі срочно $6.000 деп қойып тұр. Шында дөңгелектерде тұрады. Срочно 2004. Байланыш номері бар. Çalып сөйлесеңіздер болады. Ресейден темір номерде Nexia 1 келіп тұр. Азыр қағазда ештеңе малыматы жоқ екен. Ұланталы. Audi C4 автомасы жақша болды. Жолдың жегінде тұрады. Мына жерде газ, бензин. Дөңгелектері қышқы. 2.3 объем 91 жылғы. $260.000 сом сұрап жатыр. Байланыш номері бар. C4-нен аз артынан да көрелі. Бияғын өтші біраз қиым болады. Мен үшін жағынан көрейін. Абалы жақшы. Бұл жерде 124 ешка қара түсті, жылы 90, 2.3, механика, $200.000 сом. $200.000 сом. 0706 менен 17 09 90 деген номерде. 180.000 болады. Есі бар екен, $180.000 сом болышы дейді. Азыр есі бияқты екен, не жұмыш бар екен? Bütçünde eştekesi çok mu? Особо bir мелочи, да? Ne, oylamayın diye olsa da şahar içinde. Ha? Ne, oylamayın diye olsa bulam. Oo. Hayda yorsa bulat dedi, cümüşü çok iken $190.000 сом bulat dedi. Tuğanlar arzanıрақ, biraz havalı dağı, biraz načarрақ eкен. Cümüşleri var, elbette kuzuvunda. Rusiyadan kelgen Matiz 2'ni көрсетейін. Arzanıрақ Matiz izlegендер болса, айтылыш басы $140.000 сом дейді. Жылы 2007-08 механика, ушул номерге çalasыздар. Кузовтарында билесіздер, Россиядан келген машиналардың көпчілігі почти 70-80% чирик болады. Burada biraz çiriktері бар екен. $140.000 сом айтылыш басы. Nexia 2, артыңғы бамперінде ушундай тиіп қалған жері бар екен, машина тиіп кеткен жерде. Қалған жақтары жақшы. 1.5 простой мотор. Жылы 2010. Басы қанша алдады екен? $160.000 сом. Nexia 2, 1.5, 8 клапан, простой мотор. Бұдан тауыз, бұл жақта японец оң рулды Honda Fit.
$5690 gaz koyuптыр. 2001 1.5 вариатор. Şu nömерлерге çalasар, жұмышы дагы жок экен, абалы жакшы. Фиттин состояниясы жакшы болду. Азыр бир салондагы көрүп кетебиз. Фиттин абалы жылы 2001 же 2002 mi? 2001. Состояниясы кандай? Не кылчак? Не жұмышы бар? Только электрик mi? Мотор жаңыласылган, Сомго алмаштырганда канча болчу анда? 400. Азыр эсептеди 482 000 сом болот дейт. Болушу. Анын жанындагы ушундай ладаны көрсөтөлү 92 1.5 120 000 сом дейт. Расход жүзүнө 7-8. Достор, мына жерде 200 000 сомго оң рулдуу японец Nissan Primera автонасы чыкты, бирок коробкасы механика. 2002 жылы объем 2. 242 000 километр жүргөн. Азыр салонду көрөлү. Не жұмыш бар, не кылчак? Я. Не жұмыш бар мында? Вложениясы. Вложение деле жок, бирке ходовканы карап коюш керек болду. Мотор көрүп басакчы эле. Коробка мотор жакшы. Азыр артына көрөлү. Ортмадагы жұмыштары жок, абалы жакшы экен. Улантабыз. Audi A4 японец оң рулдуу 96 жылкы 1.8 автомат 170 000 сом дейт. Ушул нөмерлерге чаласыздар дагы сүйлөшүп көрөсүздөр. Азыр мен артына өтүп көрөйүнчү. Onlar mына жерде Nissan Maxima 2 объемда Россиядан келиптир. Номерди көрүп турасыздар. Темир номерде, чөттөн чыккан эмес. Дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 2001. Коробкасы автомат, газ бар экен. Баасы $4000 сурап жатыптыр. Азыр салонду ачып көрөлү. Салонда комплектация кандай, отуруштары кандай деген суроолор болсо, көрүп алсаңыздар ушундай. Кожунда чехолдор кийгизип турат. Азыр өзүнөн сурайлы. Отуруштары негизи простой эле окшойт. Бампери до конца чыгып калыптыр бул жака. Асты тийип калды экен. Бул 6 цилиндр болобу? Ооба. 3 объем жанында? 2 объем. Бетин өтүшү өтө кыйын го. Кысып калыптыр. $4000 деп сомго эсептегенде канча болот байка ошондо? Боло турган баасы. 335 000 сом болот дейт ушунун. Номерине чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Отуруштары кандай просто эле? Кожуна чехол салынып турат же кожабы? Кожуна ичиде кожуна. Ичиде. Онда баягы подогрев иштейт экен анда. Подогрев иштейт экен. Чалып сүйлөшүп көрөсүздөр 335 000 сом болушу дейт. Жолдун жээгинде ушундай Passat B5 Plus автонасы турат, достор. Жылы 2003, объем 2 механика. 260 000 сом, 2 объем простой мотор экен. Кече бирөө комментарийде жазыптыр, 2 объем простой болсо кандай болот дейт. 2 объем простой обычный эле мотор болот. Анан ушулардын мына жерде 1.8T дегендер болот, ошол турбинасы болот да. Турбинаны койсоң, кээ бирки машиналардын калышпай калат да, мындай тарчы боюнчачы күчтүү болуп калат. А бул экилери простой. Ушунун жанында мына жерде Vento турат. 96 1.8 срочно дейт, 210 000 сом. Vento'нун салону ушундай көрүнүштө, электро көтөргүчтөр. Пробег 342 000 километр жүрүптүр. Отуруштар жакшы болду. Канча болот байка срочно болсо? Сөзсүз. Негизи 210 000 сом сурап жатыр. Сүйлөшөбүз дейт. Жакшы болду экен. Дөңгөлөктөр азыр жайкы дөңгөлөктөрдө турат.